Бирок датка кемин салынганы менен дагы маселе толук чечилген эмес. Чечилмек эмес да. Анткени мына Токтогулда суу барбы, суу жок болуп калабы, жайында чүйрөп атса канышын ал мезгилде. Ошондуктан Токтогулда суу барбы, жокпу, Кыргызстанда дайыма свет болсун деп туруп, мына ТЭЦке, эски ТЭЦтин территориясына фактически жаңы ТЭЦ салдыргам да. 300 мегаватт. Суу барбы, жокпу, свет дайыма болсун кыргыздарда деп. Бирөөгө барып жалдыра барсын. Анан ушу татынакай иштердин баарын тең азыр мына азыркы бийлик булар шыбаганды гана билет экен да. Билдиргөндү, булгаганды, бөлгөндү шыбабат. Атамбаев болгондо Кыргыз өкмөтү, президенти азыр шерпейип жүрмөк бүскелери менен. Эптеп кышында газ свет бергиле, каалаган жериңизди беребиз деп. Чындык ушундай. Мекендештер. Анан кийин ачык сөздө биздин саясатчылар кээ бир депутаттар түшүнбөгөнү менен Ислам Каримов абдан акылдуу адам болчу. Ал дароо түшүндү. Абдан мага жини келди. Эптеп Атамбаевди кантип кетирем деп ойлонду да. Ачык айтканда мына 14-жылы Газпромду келишимге кол койгондо бүт түштүккө газ өчүрүлгөн да. Бүт түштүккө газ өчүрүлүп, кыргыз өзбек баары тең жарым жылдан ашык газы жок отурган. Мен ошондо тыйын тыпыртап, эптеп ар бир үй бүлөгө электроплиткага чейин алып бергем. Эптеп чыдагыла депчи. Элибизге рахмат. Ош, Жалабат, Баткендин тургундары чыдап берди да, чыдап. Бирок ошондо Раматылык Каримовго айткам, Минскте жолугуп калдык белек президенттердин көзүнчө. Могу аба, кислород Ташкенттен өтсө, аны да өчүрмек экенсиңер дедим да, эл ушинтип айтып атат. Анан ал киши ошол кезде ачык айткан сөзү бар. Орта Азияда согуш болушу мүмкүн депчи. Калп эле суу үчүн деп койду. Биз аны түшүндүк. Бизде армия жок болчу. Мына азыр кайрадан армияны талкалап атат. Азыркы бийлик армия жок болчу. Мен президент болуп келгенде. 4-5 миң киши болгон армия. Реформа армия жасадык. Армияга погранвойска болобу, бир топ күчтөрдү өткөрдүк. Ошол эле чегарачылардын санын көбөйттүк. Зарплатасы 2 миң болчу, бер жагы 20 миңге көтөрүп бердик. Шатыратып үйлөрдү салып бердим. Армия күч органдарына. Мына керек болсо армияга эч ким барчу эмес. Билесиңер ал кезекте. 11-жылдары. Мен мына уулум Кадыр, ачки кийет, -4. Мен айттым, Кадыр, сен мына президенттин уулусуң, армияга бар дедим. Военкоматка барса -4 албайбыз деді. Мен алдырттым, ачык айттым. Уулума да рахмат, ал макул барам деп барып берди. Азыр армияга барам дегендер конкурс билесиңер. Конкурс. Бирок ошо кезде мына куралды күчтөрдүн армиянын курама өткөрүп берген внутренний войсканы кайрадан Сооронбай Жээнбеков указы менен МВДге берип атат. Анткени мен внутренний войскага армияны бергем, чегараны карасын. Элди коргосун, жерди коргосун десем, булар болсо, бир тууган Жээнбековдарды элден коргосун деп кайра МВДге өткөрүп атат внутренний войсканы. Армияны талкалап атат. Анан ошо кезде албетте Россияга, жардам берген Россияга рахмат айтат элем. Канча курал жарак берди. Эмне гана жардам көрсөтпөдү. Билесиңер, Атамбаев келгенде армия кандай болду, кетип баратканда армия мына кийген мундирлер чейин, кийген шымына көнөгүнө чейин акча таап тиктирип берип кеттим. Ал берки жанагы гаубица, системы залпового огня, башка нерселерди айтпай эле коеюн. Аларды ачык эле жөнөтүп аттым.
мына караңгыда алып баралык дейт, мисалы Ала Букага. Мен айтмай, көп күндү салып баргыла. Каримовдун да агенттери көрсүн, билсин, жооп беребиз деп. Бирок чындыгында армиябыз, накта армия 17-жылы жазында гана болгон. Ошо 17-жылы жазында мага Генштабтын начальниги азыр деле отурат. Дүйшөнбиев келип айткан, Алмаз Арсенович, эми жооп бере алабыз деп. 17-жылга чейин армиябыз мына туруштук бергенге даяр эмес болчу. Анан эмнеге жанагы 16-жылы өзүнүн аскерлерин 2 жолу киргизди Каримов. Ал деле билгенде. Туруштук бере албайт. Бир канта көлүп кетсе, бирдеме кылабыз деп. Ал эмнеге мына мартта 16-жылы, августта 16-жылы аскерлерин киргизди. Чала Сартка, Үңкүртөөгө. Анткени Кыргызстандын ичиндеги 5-чи колоннага ишенген. Элдик курултай деген аты бар болчу. Элдик курултай деген менен эл үчүн иштебей, билгенби, билбегенби, бирок комшу мамлекетке иштеген. Лидерлердин бири комшу мамлекеттин агенти. Туура эмес айтсам мына, Көкен менен офицерлерин чакырсын кайрадан допроско. Бүт документтер бардыгы бар. Ошондуктан мындайда кандай гана кыйын замандардан өтүп аттык. Бирок дагы бир жолу айтам, ошо энергетика долбоорлору ишке ашпаганда азыр деле комшуларга бүжүңдөп, кор болуп жүрмөкпүз.